Assalamu алейкум дейт суроо. Мен bir кызды алайын деп аткам. Анын баласы бар 3,5 жашта дейт. Баласын апасынын колуна калтырып алсам болобу кызды? Үйдөгүлөр баласы бар деп көңүлдөнбөй атышат. Сиздин биринчи үйлөнө турган жубайыңызбы? Сиз баласызбы, Жаңы үйлөнүп атасызбы дегеним. Жаңы үйлөнүп атсаңыз жанагы шариатта маселе бар. Бул адамдарды ар кыл топко бөлүп катмарларга бөлүү деген эмес, үй бүлөнүн узак жашоосу үчүн өбөлгө түсө турган теңдик деген маселе бар. Муну шариат өзүбүздүн элибизде деле айтылат. Тең менен тезек кабы менен дейт. Сиз жаңы турмуш үй бүлө күтүп аткан болсоңуз, албетте ата-энеңиз каршы чыгат. Кийин өзүңүз деле ата болгондо каршы чыга тургандай болосуз. Ошого иш боло элек, башка боёсу кан элек боло турган болсо, анда өзүңүз теңдүү, мурда күйөө турмуш көрбөгөн жаш секелек кызга үйлөнсөңүз, бойго жеткен анда жакшыраак болот, үй бүлөңүздөр узак болот. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ата-энеңиздин тилин уккан жакшыраак болот. Берки үйлөнөм деген эжебизге да түшүндүрүп айтышыңыз керек. Ал кишиге да Кудайым имандуу, жакшы кишини насип кылган болсун. Эми жакшыраак ушул. Бирок шариат арам деп эсептебейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайсы бир сахаба келип сураганда, мен ушундай үй бүлөлүү, бала чакалуу, баласы бар аялды алган ата Алланын элчиси дегенде, эмне үчүн андай кылдың? Жаш эле албайт белең? Турмуш көрө элек кыз дегенде, ата-энем эрте жетим өлүп, мен эң улуусу болуп калганмын. Мойнумда жаш карындаш, жашташ инилерим бар. Жашоодо тажрыйбасы мол болгон аял, ошолорго бир чети эне катары мээрин берсе экен деген максатты алдым десе, андай болсо туруз деп, ошондо гана ынанган деп келет.